Саламатсыздарбы, урматтуу өнөктөштөр. Менин атым Нургуль, фамилиям Жаманкулова. Мен Жоп мыкты тажрыйбалардын порталында администратор болуп иштейм. Сиздерге азыр компьютерден кантип порталга кирип, кантип катталыш керек экендиги тууралуу мен силерге видео бир аз инструкция даярдадым эле, ошону көрүп койсоңуздар, ошонун жардамы менен кирип катталсаңыздар болот. Эң биринчи сиздер опера болобу, мисалы иш рабочий стол, мисалы мына сиздердин компьютер, рабочий стол. Ошол жерде опера же болбосо мына Chrome, Google Chrome деген интернет браузерлер бар. Каалаганыңызды тандап алыңыз. Мен мисалы опера менен иштейм. Ошо операга ачып, операны анан бул жерде эң үстүндө дарек сабы бар, адрес жаза турган, дарек жаза турган. Сиздер бул жерге найти в интернете же болбосо издөө системасынын сабына жазбай эле, эгер порталдын же сайттын аталышын толук билсеңиздер, анда туура эле дарек сабына жазсаңыздар болот. Мисалы бизде азыр бул дарек бизге белгилүү, ошондуктан биз дароо эле мыкты аймак /gov/kg деген аталышын тандап алабыз да Enter'ди басабыз. Басканда бизге орус тилиндеги версиясы чыгат. Биз эң үстүнүн мына сол жагында кыргызча, орусча жана англис тилдеринде 3 версиясы бар порталдын. Сиздер кыргыз тили дегенди тандап алыңыздар. Кааласаңыздар орус тилинде деле каттоодон өтсөңүздөр болот. Ал сиздерге өзүңүздөргө жараша болот. Андан соң оң жагын карасаңыздар, каттоо, кирүү деген турат, Кирүү это вход, кийинкисине. Каттоо это регистрация. Мисалы бир жолу катталгандан кийин сиздер кийинки жолу браузерден кирсеңиздер, каерден болсо да кирсеңиздер, мисалы эгер паролду сактабаган болсоңуздар, анда кирүү дегенди басып, кайра өзүңүздөрдүн почтаңыздарды жазып, ошол аркылуу анан пароль менен биргеликте, сыр сөзүңүз менен биргеликте кирип порталга кирсеңиздер болот. Эң биринчи каттоо дегенди басабыз. Толук аты жөнү. Толук аты жөнү деген жерге биз өзүбүздүн, сиздер ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазыңыздар. Мисалы Алтынай Бузурманкулова, мисалы Алтынай Бузурманкулова дейлик. Анан кийин иштеген жери же болбосо кечиресиздер Анара Мусаева, мисалы иштеген жери мына мисалы Өнүктүрүү саясат институту, бул биздин уюм. Сиздер болсо айыл өкмөтү же болбосо айылдык кеңеш, аталышын жазбаңыздар, себеби ал ылдый жактан чыгат анан кийин. Айылдык кеңеш же айыл өкмөтү же аялдар комитети, жаштар комитети же болбосо кандайдыр бир коомдук бирикме болушу мүмкүн, эгер катардагы жарандар катталабыз десеңиздер. Ошол сыяктуу иштеген жериңиздин атын жазасыз. Анан кызмат орду. Ким болуп иштейсиз? Мисалы, ОСИИде мен Жоп өнүктүрүү боюнча консультант. Бул должность, жөн эле кызмат ордуңузду жазышыңыз керек болот. Андан кийин жынысыңызды тандайсыз, эркек же аял. Мисалы, аял. Аялды тандадык. Андан кийин номериңизди жазасыз. 770, мисалы 77, 11. Так, 26 дейлик. Мисалы, 26 деп тандасак, андан кийин электрондук почтаңызды жазышыңыз керек. Бул электрондук почта азыр мисалы сиздердин логин катары пайдаланылат. Көрүп атасыздарбы? Мусаева чекит майнылча DPI/kg. Бул электрондук почтанын 2 функциясы бар. Эгер сыр сөзүңүздү унутуп калсаңыз, ушул почтага жиберилет. Номериңиз алмашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул почта катталышы керек да. Анан кийин экинчиси бул сиздердин логин катары болот, пайдаланылат да. Анан кийин мамлекет, Кыргызстан. Өлкөсүн сөзсүз тандаңыздар, анткени сиздер биринчи сабын тандабасаңыздар, кийинки саптары чыкпайт. Көрүп атасызбы? Мына мисалы жашаган өлкөсүн биз тандаган жокпуз. Область, шаар бирөөсү да чыкпайт, ошондуктан Кыргызстан мисалы. Анан кийин эми областтар чыкты. Мисалы областтарды тандайбыз да. Чүй облусу, мисалы сиздер өзүңүздөрдүн областты жазасыздар. Анан шаар болсо шаарды тандайсыз. Шаар эмес болсо, мисалы район, айылдык аймакта жашасаңыз, анда районду тандайсыз дагы. Мисалы Ысык Ата району. Сиздер болсо өзүңүздөрдүн районду тандап, анан жоп органынын аталышын тандап аласыздар. Мисалы кайсы
мисалы Узункыр, Ысык Атада. Кайсы районду тандасаңыз, ошол районго караштуу гана айылдык аймактар жана жакын шаарлардын аталыштары чыгат. Анан кийинкиси сыр сөзүңүздү жазасыз. Сыр сөз 8 символдон кем болбошу керек. Ошону эстеп коюңуз. 8 символ. Эң негизгиси сиз унутпаңыз. Ошону макулбу? Сиз мына сыр сөзүңүздү ырастаңыз дегенде, мисалы караңыз, сиз толук жаза электе сыр сөзүңүз дал келбей жатат, же болбосо сыр сөз 8 символдон кем болбошу керек деген мына кызыл түстөгү текст чыгып атат. Сиз символду толук жазгандан кийин экөө дал келсе, эки сапта тең, анда кызыл түстөгү текст жоголот. Аватарыңызга сүрөттү коем десеңиз, ал сүрөтүңүз көлөмү 1 мегабайттан ашпаган сүрөт болуш керек. Андан кийин койгондон кийин кирүү дегенди бассаңыз, мына системалык билдирүү каттоо ийгиликтүү өттү деп. Эми сиз башкы бетке өтөсүз дейт да, андан кийин автоматтык түрдө сиз башкы бетке өтүп каласыз. Андан соң өз тажрыйбаңызды кантип жайгаштырасыз? Негизги бетте сиз өткөн жерде, мисалы мына өз тажрыйбаңды жайгаштыр деп турат. Бул жерде практиканы жарыялоо деп турат, Ошол жерге киресиз дагы, мына мындай бет ачылат. Мыкты тажрыйба. Өзүңүздүн практикаңыздын аталышын жазасыз. Мисалы, кандайдыр бир сиздердин аймактагы бир айылга балким суу чыгардыңыздар, же болбосо жаштар күнүнө карата бир мыкты иш чара өткөрдүңүздөр дейлик, Ошол көрүшө турган тажрыйбаңыздын аталышын бул жерге жазасыз. Анан кийин масштабы, эгер бул кандай айылдык деңгээлде, аймактык деңгээлде болду, ошону көрсөтөсүз. Тематикалык бөлүмдөр, бул жерде кайсы бөлүмгө туура келет. Мисалы бул бөлүмдөр, мисалы айталык, жарандардын жергиликтүү өз алынча башкарууга катышуусу, же болбосо социалдык өнүгүү, балким маданият жасалуу, спортко карата өткөрүлгөн иш чарабы, ошону өзүңүздөр тандап аласыздар, мисалы, жарандардын. Же болбосо жашыл муниципалитет, жергиликтүү өз алынча башкаруу дейлик. Бул мисалы жаштар биригип айылдын бир четине балким бак-дарактарды отургузушту. Ошол тууралуу мыкты тажрыйбаны көрсөтөбүз десеңиздер, өзүңүзгө тиешелүү тематикалык бөлүмдү тандап алышыңыздар керек. Андан соң жөөптүн калкы жөнүндө маалыматтар. Бул жанагы Нацстатскомдон алынган мисалы маалымат болушу мүмкүн. Жалпы калкынын эсеби, жергиликтүү калктын саны, ошолорду көрсөтөсүздөр. Тематикалык бөлүмдүн субкатегориясы деген бул жерде мына өзүңүздөр мисалы жашылдандыруу. Бул тематикалык бөлүмдүн ичиндеги категориялар, мисалы токойлорду кайра калыбына келтирүү, корголуучу аймак, жайыттарды сактоо же жашылдандыруу. Мисалы дарактарды отургузса анда жашылдандыруу болуп эсептелет. Анан бул жерде күн диапазону, бул жерде кайсы аралыкта, кайсы убакыт нерчемде бул демилге ишке ашырылды тажрыйбаңыздар, Мисалы бул жерден айталык 1 ноябрдан анан кийин балким 10 мисалы декабрга чейин ишке ашырылды да. Ошону көрсөтсөңүздөр, анан практиканы уюштуруу формасы бул сиздер кандай деңгээлде болду? Мисалы муниципалдык заказ болдубу? Же болбосо жарандык жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүсү болдубу? Же ЖӨП органдарынын мисалы жумушу, ошо кайсынысына туура келет, ошого карата өзүңүздөр мисалы тандап алышыңыздар керек. Мындан соң видеодо, эгер видеодо балким жайгаштырылган болсо ал тууралуу, адатта азыр көп эле ошондой мүмкүнчүлүк бар го. Эгер YouTubeга жайгаштырылган болсо, ошол жерден шилтемесин алып бул жерге коюп койсоңуздар болот. Анан көйгөй бул жерде бул сиздердин тажрыйбаңызды эмне себептен мисалы сиз ишке ашырабыз дедиңиздер, ошону жазышыңыздар керек да. Эмне көйгөй бар болчу сиздердин аймакта? Бул мисалы бак-дарактарды отургузуу эмне себептен келип чыкты, бул маселе. Ошону жазасыздар. Мисалы биздин айылдык аймакта мынчанчы жылдары там мындай мынчалык дарак бар болчу, анан акыркы күндөрү бак-дарактар мисалы жашы жетип, анан курап, мынчасы курап калды. Анан ошондуктан жаштар ушундай демилге көтөрүп чыкты. Айыл өкмөтүнө кайрылышты, айылдык кеңеш менен биргеликте айыл өкмөтү ал демилгени колго алды деп мисалы көрсөтсөңүздөр болот. Анда бул жерде жергиликтүү демилге дегенди алсаңыздар болот. Бул жарандардын жергиликтүү өз алынча башкарууга катышуусу деген категорияда болот. Тематикада анан кийин жергиликтүү демилге дегенди алсаңыз болот. Андан соң ошол көйгөйдү сүрөттөгөндөн кийин бенефициарлар, бул мисалы бак-дарактарды отургузганда ким пайдасын көрөт, ошону жазасыздар. Андан соң ЖӨП башка органдардын колдонуучулугу. Бул башкача айтканда дагы кимге мисалы
таасирин тийгизет, же болбосо канчалык деңгээлде башка муниципалитеттер сиздердин коңшулаш жайгашкан айылдык аймактар ушуну канчалык деңгээлде өздөрүнө ишке ашырылат, мисалы өздөрүнүн аймагында. Ошол тууралуу маалымат. Эмне кылуу керек? Эмне иш жасалды бул көйгөйдү чечиш үчүн? Ошону жазасыздар. Андан кийинки экономикалык натыйжалуулук. Бул жерде канчалык деңгээлде сиздерге пайдасы экономикалык жактан алынып келинген, ошону жазасыздар. Анан чыгымдар. Ошол бактарыңдарды отургузганга эмне чыгымдар кетти, андан кийин каяктан ал ресурстар жабылды. Мисалы ресурстар ошол мисалы жалпысынан 30.000 сом кетти десек, ал 30.000 сом каяктан келди, ким тараптан? Мисалы 10.000 сом айыл өкмөттөн бөлүндү, анан кийин 15.000 сом жергиликтүү калктын салымы болду, анан 5.000 сом дагы жеке ишкердин салымы, ушул сыяктуу да чыгымдардын булактарын көрсөтөсүздөр. Социалдык көрсөткүчтөр, бул социалдык эффективдүүлүгүн көрсөтөсүздөр. Мисалы ушул көйгөйдү чечилгендигинин натыйжасында мындай пайда болду, социалдык жактан бул мындай жакшыртылды депчи. Анан катышуучулардын пикирлери бул жерге жазасыздар. Мисалы сиздер ошону отургузгандан кийин балким картаңдар же болбосо ошол эле тургундардын бир пикирлери болгондур. Жакшы болду, ушундай демилгелер көбүрөөк болсо, биз өзүбүз да колдойт элек, мисалы ушул сыяктуу пикирлер болсо, ошону аты жөнүн сөзсүз түрдө ким айтканын, анан кайсы айылдын тургуну экенин ошону жазып койсоңуздар абдан жакшы болмок. Башкаруу натыйжалуулугу бул жерде азыр ошол иш аракетти аткаргандагы канчалык эффективдүүлүгү тийгизген таасирин жазасыздар. Бенефициарлардын пикирлери бул жерде ошо пайда алгандардын тикелей түз бенефициарлардын пикирлери болот. Мисалы ошол жердеги бак дарактарын ошол парк болобу, эс алуу багы болобу, же ошол айылдын четинде болуп калабы, ошолордон жакын арада жайгашкан же болбосо отурукташкан үйлөрү жайгашкан ошо үйлөрдүн бенефициарларынан, тургундарынан пикирлерин жазсаңыздар болот. Эл аралык принциптерге, мыйзамдарга, мамлекеттик программаларга жана артыкчылыктарга дал келүүсү. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы светтик өлкө, ошондуктан демократиялык жолдо өнүгүп жаткан өлкө, ошондуктан биз эл аралык түрдүү программалар менен ошолорго эл аралык кандайдыр бир макулдашуулар ошол багытта биз дагы алардын талаптарына жооп беришибиз керек. Ошондуктан биз бул жерге канчалык деңгээлде алар, мисалы сиздер жашылдандыруу болсо, мисалы Greenpeace же болбосо Зелёная планета, ушул сыяктуу кандайдыр бир акциялар же болбосо кандайдыр бир программалар болсо, эл аралык ошолорду жазып койсоңуздар болот. Ушуга дал келет, ушунун принциптерине жооп берет деп, мисалы же болбосо хартиялардын кандайдыр бир статьяларына туура келет депчи. Анан каталар жана үйрөнгөн сабактар деген бөлүмгө сиздер мисалы кандайдыр бир иш башталса, ал жерде сөзсүз кандайдыр бир катачылыктар болушу мүмкүн. Бул эч кандай минус эмес. Сиздер ошол каталарды, мисалы же болбосо эмнени үйрөндүңүздөр ошол демилгени ишке ашырып жатып, ошол тууралуу жазып койсоңуздар, кийинки сиздердин коңшулаш балким ушул сиздердин демилгени өзүбүз да ишке ашырабыз деген мисалы коңшу муниципалитеттерден, айылдык аймактардан же болбосо шаарлардан кирип калышса, сиздердин тажрыйбаны көргөнү, алар балким ошол катадан оолак болуп, ошондон ошондой катаны кетиришпейби деген үмүттө ошол жерде каталар жана үйрөнгөн сабактар. Мисалы сиздер сунуш катары же кеп кеңеш катары ошол жерге жазып койсоңуздар болот да. Эмне кылбаш керек, же балким муну мындай кылса мындан да жакшы болмок деген сыяктуу пикирлер болсо жакшы болмок. Кийинкиси жергиликтүү чубалардын жооп органдарын программаларын жана жарандардын артыкчылыктарына шайкештиги. Башкача айтканда, ошол иш аракетти мисалы аткарып жатканда, демилгени айталык тажрыйбаны жайгаштырып же болбосо аткарып жатканда, айыл өкмөттүн кандайдыр бир буйруктары болдубу, андан кийин ошол айылдык кеңеш тарабынан токтомдор болдубу, ошол сыяктуу ошол маалыматты киргизишиңиздер керек. Консультация, эксперттер тажрыйба жүргүзүү, жардам берген өнөктөштөр жөнүндө маалымат. Балким сиздер кимдир бирөөгө кайрылгандырсыздар, жанагы балким жергиликтүү деңгээлде ошо сиздердин экология боюнча адистер, эксперттер бар болчу, же болбосо жанагы токой чарбачылыгына кайрылып, алардын жер кыртышына ылайык географиялык жана тектоникалык сыяктуу эмелерге өзгөчөлүктөрүнө ылайык кандайдыр бир кеп кеңештерди алсаңыздар, ошол тууралуу бул жерге жазып койсоңуздар болот да. Мисалы биздин аймактын же болбосо райондук токой чарбачылыгынын бөлүмүнүн жооптуу катчысы же болбосо башчысынын аты жөнү, мисалы пикири боюнча
Биз ушул кеп кеңеши боюнча биздин аймак мындай географиялык абалда жайгашкандыктан, биз мисалы дарактарды айылдын там түштүк чыгыш жагына отургуздук. Анткени жер кыртышы бошоңдоп, анан кийин ушундай сыяктуу ушул тууралуу пикирлерди жазып койсоңуздар болот. Бул башка адамдарга да жардам берет. Же болбосо сиздердин эле мисалы тургундар кирип калса кокусунан ошолорго кошумча маалымат берет. Анан ошол демилгени тажрыйбаны сиздер ишке ашырып атканда сүрөттөрдү сөзсүз тартыңыздар, ошол сүрөттөрдү бул жерге кошуп койсоңуздар болот. Мисалы сүрөт кошуу дегенде анан кийин обзор чыгат, анан ары сиздер сүрөттөрүңүздү кошо бересиздер. Андан кийин жанагы жогоруда айтылган мисалы токтомдор болобу айыл өкмөтүнүн тарабынан, мисалы жергиликтүү бюджеттен мынча акча мисалы ушул демилгени колдоо үчүн бөлүнүп берилсин деген балким кандайдыр бир айылдык кеңештин токтому болду. Андан кийин айыл өкмөтүнүн мисалы жооптуу тараптарды бекитүү боюнча буйругу болдубу? Же болбосо жанагы райондук токой чарба бөлүмүнүн сиздерге ушул жерди кандай негизде легитимдүү болдубу же башаламан эле болуп калдыбы, ошол тууралуу сиздер алардан кагаз алсаңыздар, ошол документтерди бул жерге кошуп койсоңуздар абдан жакшы болмок. Бул атайын ушул багыттагы балким дагы башка бирөөлөр ушул багытта иш алып барабыз деп калышса, ошолорго документтерди тууралоодо, мисалы даярдоодо аларга жардам бериши мүмкүн да. Ошондуктан сиздер бул жерге күнүн тематикалык бөлүмүн, анан мына укук ээсин же автордун аты жөнүн дегенде жазып койсоңар абдан жакшы болмок. Анан баардык документтерди киргизгенден кийин эң акырында сактоо дегенди басып коесуздар дагы, анан тажрыйбаңыздар мисалы тияка чыгат. Кайсы бир бөлүгүн сиздер билбей калсаңыздар, анда бизге чалсаңыздар, биз ошондо кирип сиздер менен бирге ошону оңдогонго аракет кылабыз. Макулбу? Рахмат.